Демократия ең баштық емес. Демократия деген елдің өзінің өкілдері арқылы шығарған мыйзамдарына, жана ережелеріне, актыларына толық башуу жана кыйтаюусуз аткаруу деген сөз болот. Демократия деген ошол. Себеби эмне үчүн? Демос деген эл деген болот. Бул эмне? Эл өзү түз эмес, өкүлүн жиберди. Өкүлүнүн чыгарган мыйзамы эл кабыл алат. Мисалы, жеке мага жагабы, жакпайбы, ал мааниси жок. Мен ошону менин өкүлүм жасаганга баш ийишим керек, ошону аткарышым керек. Демократия деген бул темирдей тартипти сүйөт. Биз болсо тартипсиздик деп түшүнүп алдык. Ким эле конституцияны баш кылып, мыйзамдардын бардыгына каршы чыгып, тетири басып атса, ошол демократ деп калып. Ал демократ эмес ал. Ал өзүнүн өлкөсүнүн сулуктумчугу болот. Мен демократмын деп атышпайбы? Эми алар демократия эмне экенин билбейт да. Демократия деген элдин өкүлдөрүнүн, демек элдин чыгарган эреже тартибине кыңк этпей башуу. Жана анын талаптарын кыйшайсыз аткаруу. Анда демократия мага жакпайт. Жок, демократия жагыш керек. Демократия бул мындай сөздү чындап келгенде дүйнөнү башкаруу үчүн адамдар ар демен ойлоп табат да. Коммунизм, коммуна деген эл. Изм, элчилдик деп коелу, мындай жөнөкөйлө. Социализм, социум деген эл. Элчилдик. Демократия, демос эл. Бул деле элчилдик. Анан дүйнөдө ошол бирөө коммунизм деп, бирөө демократия деп, бирөө социализм деп, бирөө анархия деп, бирөө монархия деп, ошондой идеологияларды жүргүзүп, ал идеологиялардын колдоочулары чыгат экен элден. Алар көбөйүп кеткен убактарда жеңиштерге ээ болуп, азайып кеткен убактарда жеңилип, ушинтип там-туң басып келе жатат да. Негизи адамзаттын тарыхы канча болуп турганча билсек, бул деле аз да. Адамдар мындай өзүнүн адамдык табиятынан, өзүнүн адамдык маңызына толук жетип элек